Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин ант берип кызматка келгенине туура 100 күн толду. Эл аралык саясий тажрыйбада 100 күндүк мара өзгөчө белгиленип, ушул мезгилдин ичинде аткарылган иштерге өзгөчө маани берилет эмеспи? Кыргызстандын саясий жетекчилиги да мындай жөрөлгөнү жаңы ыкма катары колдоого алышкан. 100 күндө жаңы жетекчи кеңседе болобу, ишкана мекемеде болобу, өкмөттөбү же өлкөдөбү чеки жылытарлык иш аткарганга жетише алабы? Аткарылса эгер ал иштери өлкөнүн жалпы өнүгүү саясатынын негизи кабыл алынабы же шашылышта кабыл алынган чечимдери мамлекеттик деңгээлге туура келбей кала береби? Кептин баары мына ушунда. Суроо көп, жообун кайдан тапсак болот дегендей. Президент Атамбаевдин бийликке келгенин биз 100 күн деп айта албайбыз. Президент Атамбаевдин бийликке келгенине 2 жыл болуп калды. Эми бирок президент болуп келген албетте мына 100 күн болуп атат. 100 күндүн ичинде анча-мынча жасаган иштери дагы бар. Жаса албаган нерселер дагы толуп атат. Эми 100 күндүк деген бул дүйнөлүк практикада бул боюнча көп изилдөөлөр, адистер, саясатчылар баа беришет. Мен азыр радиолордон угуп көрүп атам. Мамлекетте иштеген кызматчылардын көбүнөн радиолордо кээ бир интервью алып атышат. Мамлекет кызматчыларынын бардыгы эле айтабыз да, бардыгы жакшы. Президентке каршы эч ким жаман деп айта албайт да. Бирок менин көз карашым боюнча жалпысынан президент Атамбаевдин 100 күндүн ичинде жасаган ишин жакшы деп баа бере албас элем. Президенттин негизги функциялары бул мамлекетте фундаменталдуу өзгөрүүлөрдү жаратуу болуп эсептелет. Азыр мен келе атып ушул радиодон угуп атам, билимдүү эле адамдар, саясатчылар бир техникалык нерселерди айтып атат да. Россияга барып ушундай маселени чечип келди. Турцияга барып мындай маселени чечип келди деп атат. Президент үчүн бул маанилүү эмес. Президент үчүн, мамлекеттин башында турган лидер үчүн маанилүү нерсе бул мамлекетти жана коомду өзгөртө турган процессуалдык нерселерди, фундаменталдык нерселерди жасоо болуп эсептелет. Бул башкача айтканда чыныгы реформаларды жасоо, демократиялык процесстерди бекемдүү, ан үчүн жүрөгү менен, ички дүйнөсү менен күйүп бышуу болуп эсептелет. Мисалла турган болсок, президенттин 100 күндүн ичинде мен президенттин оозунан бир дагы жолу сөз уккан жокмун. Мен укук коргоо органдарынын башында турган адам катарында радикалдуу өзгөрүүлөрдү, реформаларды жасайм деген. Өткөн 100 күндүн арасында президенттин кабыл алган чечимдеринин ичинен орчундуусу катары коррупцияга каршы кеңири жарыяланган күрөш аталып келет. Бул багытта мамлекеттик коопсуздук комитетинин алдында атайын коррупцияга каршы кызмат ачылды. Коррупцияга каршы служба, кызмат бул дагы мыйзамсыз түзүлгөн. Себеп дегенде кылмыш жаза кодексинин 6163 статьясынын 3 бөлүгүндө бул коррупция менен күрөшүү жанагы кызматтык кылмышка кирип кетет да. Ошо 1 статьясы 16 статьядан турат. Муну менен прокуратурага иштеш керек. ККМБда андай норма жок. Алгачкы эле күндөрдөн баштап бул кызматтын берген маалыматтарына караганда, ал коррупцияны түп тамырынан бери омкоруп, өлкөбүздү бул дарттан тазалап, коомду айыктырып жиберчүдөй сезилген эле. Бирок ушуга чейин элдин акысын жеп келгендерден жок дегенде бир аты башы көрүнгөн инсан, саясий ишмер же өкмөттүн мүчөсү жоопко тартылдыбы? Наламединде Мусаев деген жанагы госрегистрдин начальник управлениясына кармашты. Кабинетине келип кууп чыккандан кийин жана акча беребиз деп келгенде кууп чыккан, чыгып кеткенде. Кийин алып келип алып туруп, муну кана бере турган акчаны деп чөнтөгүнөн чыгарып алып туруп, сен алгансың деп туруп азыр тыгып коюшту, отурат. Бул жанагы Эжбаев. Мына Эжбаев боюнча эми мен ойлойм өтө чоң биз мындай мыйзамдын бузулугун белгилеп койдук да. Биринчи ошол коопсуздук комитети аны СИЗОго, СМБга апарганга укугу жок болчу. Бул СИЗО деген соттун чечиминен кийин жанагы тергөө жүргөндөргө үчүн арналган. Ал эми соттун чечими чыгып ага барганга мүмкүн эмес. Аларды кармаганга да жанагы $100 үчүн кармаганга да укугу жок болчу. Ошо жана мен айткан 163 статья ККМБга мында бөгөт коет да.
Мыналар кармаган ИВС-ге отурбай теле кармакка барышты, ошо негизинде өлүм болду. Мына ушулардын тагдыры туура эмес иштегендердин негизинде болуп атат да. Ушуну президент катары жок дегенде туура эмес иштеп атасыңар. Туура иштегиле, ар ким өзүңөрдүн ишиңер менен алек болгула деш керек болчу. Мен угуп атам, коррупция менен күрөштү аяосуз жүргүзөм. Биз бардыгыбыз мамлекетте ошол коррупцияны жок кылганга аракет кылабыз деп. Жакшы сөздөр, аябагандай жакшы, туура сөздөр. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө кайсы коррупция менен күрөш болду? Коррупция менен күрөшкөн аюу компаниясы коррупция эмес. Бул бизнестин иши. Аюу компаниясынын жетекчилери мамлекеттик жогорку кызматта иштеп отурган эмес, отурбайт дагы. Экинчи Кыргызнефтегаз боюнча коррупцияны алып чыкты. Пирматов айтып атат. Пирматов бул коммерциялык жумуш. Мамлекеттик коррупция эмес бул. Кыргызнефтегаз акционердик коом деп айтып атат. Бул бизнестеги нерсе. А коррупция менен күрөш деген бул мамлекеттин жогорку тепкичиндеги адамдар менен, мамлекеттин атынан чечим кабыл алып аткан адамдар менен күрөш деп эсептелет. Бул премьер-министрдин деңгээлиндеги, министрлердин деңгээлиндеги, 7-чи кабаттагы деңгээл, өзүнүн партиясы, башка партиялар, депутаттар болуп эсептелет. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү коррупциянын жыйынтыгы тандалма гана каалап чечип, мына ушуну кармайбыз, ошол менен күрөшөбүз деп чечип алып, андан кийин гана күрөш жүргүзүп аткандагысынын жыйынтыгы болуп эсептелет. Экинчиси, коррупцияны бүгүн уга турган болсок, массалык маалымат каражаттарынан баланча жердеги адисти кармады, госрегистрдин бир адисин кармады, ГАИнин бир адисин кармады, аны да кармап байкушту өлтүрүп тынышталып барып, мына ушул деңгээлге түшүп калды да. Тилекке каршы мен ойлойм, коррупция менен күрөштүн эч кандай жыйынтыгы болбойт. Эгерде али да болсо кеч эмес. Эгерде президент Атамбаев, укук коргоо органдары өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү методдорун, көз караштарын өзгөртпөй турган болсо. Мына ушул багыттагы жасаган иштерин алып карай турган болсок, 100 күндүн жыйынтыгы жүрөк жылытарлык эмес. Адеп башланганда коррупцияга каршы чабуул эбегейсиз жүргөндөй сезилген албетте. Бирок урган муш зор болгону менен анын күчү чымын чаккандай да болбоду окшойт. Ушундай чоң саясий өнөктүктүн жыйынтыксыз калганы өкүнүчтүү. Саясий өнөктүктүн курмандыгына бир гана майы кызматкеринин өмүрүн сайып, атка минерлер коомчулукту алдашты көрүнөт. Коррупция мамлекеттин мындай аракеттерине кебелип да койбоду. Балык башынан сасыйт, бирок аны куйрук жагынан тазалайт деп эл бекиринен айтпаса керек. Демек коррупцияга каршы көргөн Атамбаевдин аракеттери өз максатына жетет деп айтуу өтө кыйын. Бетке айткандардын баардыгына, тууган уругуна же башка бир илгертен бери келаткан жумуштарына Бакиевдер, Акаевдер таппагандарына тапканга аракет кылганга бул туура эмес да. Коррупция деген нерсе бул чырмалышкан, ушу бийлигин пайдаланып бир топ чоң мамлекетке зыян келтирген, ошол кылмыш жаза кодексинин 303 статьясына так аныктама берилгенде ошо схеманы табыш керек болчу. Булар жанакы пара алган деп же пара бергенде ошолорда коррупцияга кошуп эле бар элдин башын айландырып, жанакы эң мамлекетке зыян келтиргендин баары унчукпай отурушат дагы карапайым патриоттор ошого боюн сунбагандарды кайтып сындырганга мына көрсөтүп көрдүңөрбү, биз кандай кетип атабыз. 100 күндүн ичинде президент өзүнүн киндик каны тамган СДПК партиясынын ордун бекемдеп, аны бийликке жеткизген жакын саналаштарын ордуна коюп, майлуу сүттүү жерлерге жайгаштырууга жетишти. Парламентте СДПК башкарган коалиция бийлеп, өкмөттө да аталган партиянын көзүрлөрү жемиштүү орундарга ээ болуп калышты. Учурда өлкөдө СДПКнын макулдугу болмоюн кыбыр эткен иш аткарылбай, орчунду бир да чечим кабыл алынбай калганы да чыркыраган чындык. Кадр маселеси боюнча чоң катарчылыктар кетип атат. Чоң катарчылыктар, кадр. Ошо кадрларды чындыгында патриот, иш билген, өзүнүн жүрүш туруш менен көз өткөндөрдү алып келгендин ордуна баягы эле кошомат кылып, ишти билбей, эми кыргызча хоп майли деп коет да, хоп майлер келип алып кирип туруп, дагы эле ошолордун ушагына көбүрөөк ишенгендей саясат кетип атканы чынында мени абдан мындай өкүндүрөт, дагы кооптонууга алып келип атат да. Мурда Бакиевдин, Акаевдин убагында коррупция үй бүлөлүк деңгээлге чыккан болчу.
алардын уруксаты болмоюнча жогорку мамлекеттик тендерлерди, кандайдыр бир жакшы мамлекет менен пайдалуу иштерди эч убакта ишкерлер ала алган эмес. Иштерин жакшы жүргүзө алган эмес. Бардык кадрдык маселелерди ошолор чечип келген. Бирок бүгүнкү күндө ал өзгөрдү. Бүгүнкү күндө мурда Бакиевдин үй бүлөсү чечип келе турган болсо, бүгүнкү күндө партиянын лидерлери чече баштады. Алар дагы коррупциялык жол менен geçti. Эми партиялык коррупция деген бизди бутубуздан чырмап алды. Партиялык коррупциянын жаман жери, мурда биз бардыгыбыз билчик. Акаевдин, Бакиевдин үй бүлөсү коррупциялашкан үй бүлө деп. Бүгүнкү күндө парламентте отурган 5 партиясынын кимиси коррупциялашкан, кимиси кандай кылып атат, кандай жол менен кызматка коюп атат, эч кимибиз билбейбиз. Бирок жалпысынан бардык партиялар бүгүнкү күндө ошол коррупциялык жол менен өздөрүнүн партиялаштарын, тууган уругун, досторун кызматка алып келе баштады. Мен ойлойм, акыл эстүү адамдар, мамлекетти өзгөртөлү деген адамдар, эми биз мурда үй бүлөлүк коррупция менен күрөшкөн болсок, эми партиялык коррупция менен күрөштү башташыбыз керек. Анткени бул биздин келечегибизге балта чагып атат. Көзүбүздү ачалычы. Мына жаманчылыгын айтпай жүрүп, Акаевди чындыгында жандоочу кийип аттырат эт. Мына жалпы жамаат буздук. Кемчилигиң жок экен, жакшы экенсиң, аялың туура башкарып атат, кызың туура башкарып атат, балаң туура бизди шайлап атат деп хакими баш болуп, губернатор төш болуп, жалпы эл ушул Акаев деп калганбыз. Андан кийин Бакиевди туура сен инең акылдуу киши жок турбайбы? Кийин Бакиев өз чыгып айтып калбады эле. Эми мен инелерим, бир туугандарым акылдуу болсо эмне кылайын деп. Ошондо бирөөбүз туруп айткан жокпуз да, кечирип коюңуз. Сиз боордоштук кылып атасыз, сиз бир тууганыңызга тартып атасыз, андан акылдуу кишилер бар деген эч бир аксакалдарыбыздан болгон жок, көп сакалыбыздан болгон жок, жаштардан болгон жок, уктап жүрө берели. Бүгүн да айталы, Алмаз Шаршаев сенден алтын киши жок. Өмүрбек Токтогулов сен абдан жакшы кылып атасың. Бир эле нерсени сиздерге айтып коеюн. Мен бүгүн мына мен түшүнбөй калдым. Революция эмне үчүн болгондугун. Мен түшүнбөй калдым бүгүн кыргыз элин ким аткандыгын. Качып кеткен бийлик аттыбы? Же бир үчүнчү күч аттыбы? Же бүгүнкү бийликте тургандар аттыбы? Анткени эсиңиздерде бар, мынакей жанакы мекен шейиттери чыркырап ыйлап жүрүшөт байкуштар. 1 жылдан бери оценка берилген жок. Снайперди кармадык дедиле 6-оны. Кана? Бир снайперди көрсөттү. Бирөөнү көрсөтө элек. Ошончо кан кой бербейт. Ошондуктан айтышыбыз керек эле, биз эмнени кааладык эле? Мына Акаевдин убагында айттык, семейный клан болуп кетти деп. Бакиевдин убагында айттык, семейный клан, родословный, региональный клан болуп кетти деп. Бүгүн элдин баары айтып атат, эмнеңер өзгөрдү, силер партийный клан өтүп алдыңар деп атат. Мына акимчилик шайлоону көрүп атасыздар. Республика, СДПК, Арнамыз, Атамекен. 3 партия кырылышып атат. Аким болосуң деп биздин партияга деп атат. Эми туура түшүнгүлө, биз ушундай жашоону кааладык беле. Ошол эле мезгилде өткөн 100 күндүн арасында Алмазбек Атамбаев 200 жылдан бери курулуп чыңалып келе жаткан Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достук, өнөктөштүк мамилелерге шек келтирип, эки мамлекеттин ортосуна чок сала койгондой болду. 4-5 жылдан бери ижара акысын төлөбөй келген Россиянын аскери базасынын карызы 15 миллион долларды түзгөн. Ушул каражатты кайтаруу максатында жасаган иш сапарында Орусиянын массалык маалымат каражаттары аркылуу сүйлөгөн сөздөрүндө карыз маселесин чечип келип да атайын интервьюлар уюштуруп, Россиянын чиновниктеринин дарегин айткан сөздөрүндө Атамбаев кашыктап чогулткан абройду чөмүштөп чачкандай сезилди. Албетте Кыргызстандын акысын жедирбей, аз да болсо карыздарыбызды өндүрүп келгени жакшы, бирок өлкө башчысы сөздү тандап билип, эки жакты карап, ар бир кадамын салмактап сүйлөшү керек экенин Атамбаев эстен чыгарган өңдөнөт. Натыйжада көп узабай Россиядан бизге келчү күйүүчү майлардын баасы өсө баштады. Бензин менен солярка дыйкандарга абадай зарыл болуп жаткан учурда мамлекет жетекчиси адашкан бир эле сөзү менен аларды күтүлбөгөн кошумча түйшүктөргө сала турган болду. 100 күн иштеп өлкөгө 100 түйшүк алып келген жетекчинин саясаты элге керекпи?